Kırgız Respublikasının Din İşleri Boyunca Komissiyanın Төрағасы Төгөнбай Ажыға söz беремін. Мекендештер, урматтуу баткендик туугандар, бүгүн мына сиздерге борбордон кабар алганы келип отурабыз. Сиздердин кайгы муңуңарды тең бөлүшөйлүк, жаныңарда болойлук. Сиздер жалгыз эмес экениңерди айтайлык. Борбордон бардык бизге салам айткан, сиздерге аманат сөздөрүн айткан элдердин саламын, жардамын жеткирип келип отурабыз. Başımızda Hazreti Mufti baş bolğon, alımlar köş bolğon, sizlerge şu özlörün, жылуу сөздөрүн, колдоо, насааттарын айтып келип отурушат. Мындай кайгыршалуу окуялар болбош керек эле. Тилекке каршы кээ бир бузуклардын айынан ушундайга кабылып отурабыз. Бирок бул окуялар бизди мындан да чыңалтты, мындан дагы биздин элибизди бекем кылды. Биз бир нерсени түшүндүк. Кыргыз эли өз мекенин сактап алганга кудуреттүү экенин түшүндүк. Кыргыз элинин баатыр балдары бар экенин түшүндүк. Кыргыздын балдары эл үчүн, жер үчүн жанын аябаганын түшүндүк. Ошол учурларда аксакалдарыбыз баталарын берип, ошол учурларда жөнөкөй жарандарыбыз колунан келген жардамдарын берип, эч качан сыртта турбаганын көрүп түшүндүк. Кудай буйруса мындай кайерде гана мындай окуя болбосун, кыргыз эли болуп көрбөгөндөй башын бириктирет. Мындай окуялар Кудай кааласа экинчи кайталамасын, күндөн күнгө мына стабилдешип баратат. Мамлекет башыбызга рахмат, башыбызда туруп бардык нерсени көзөмөлдөп турат. Генералдарыбыз, батырларыбыз ошо окко учкан солдаттардын жанында туруп атат. Демине дем берип, күчүнө күч берип, керек болсо ошол коркпостон ошол башка мамлекеттердин эсине кирип барымтаа түшкөн солдаттарыбызды алып чыгып отурат. Буга биз сыймыктанышыбыз керек. Ушундай батырлар, балдарыбыз, ушундай солдаттарыбыз бар экен, биздин мекенибиз тынч болгонуна биз ынанат экенбиз. Албетте мындай окуялар экинчи кайталамасын, туугандар мекенибиз бүтүн болсун, өркүндөп өссүн. Биз да Кудай буйруса башка бөтөн элдерге жардам бере турган, бөтөн элдерге колубузду суна турган мамлекет болобуз. Жаңы эле мына 30 жыл болду мамлекет болгонубузга, ар бир мамлекеттердин башында мындай тагдырлар болот экен, биздин да тагдырыбызга жазылган экен көрүп отурабыз. Кантебиз бардык нерсе Алладан деп билебиз. Кудай буйруса ушинтип залымдык кылгандардын Аллах Таала жазасын берсин. Элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Эң негизги билип коюңуздар, баткендиктер, силер жалгыз эмессиңер. Кыргызстан бою мен баткенмин деп кыйкырып азыр жаныңыздар турат. Бу жерде биз 10 адам келгенибиз менен биздин артыбыздан салам айткан миңдеген сиздердин тарапташтарыңыздар аякта дуа кылып турат. Эч качан башыңыздарды жерге салбаңыздар. Кудай буйруса бул тынччылыктар баары артта калат. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Урматтуу аталар, агалар, инелер, карындаштар, апалар, эжелер. Бардыңыздарга Кудай Тааланын тынччылыгы, аманчылыгы болсун. Мына 2-3 күндөн бери мына жолдор ачылбай атты эле, жол ачылар менен ошо жаныңарга баралы, ошол жерде бир бата дуа кылалы, Кудай Тааладан бир сураналы деп ушул жерге келип отурабыз. Бул тагдыр, урматтуу бир туугандар. Тагдыр деген ушундай нерсе, тагдырга бардыгыбыз таң беришибиз керек. Ар бир нерсе Алла Таала бир нерсени ошо бизге ыраа көрүп атабы, артында жакшылыктар бар. Мунун артында Кыргызстандын элдери биригип атканын көрүп атабыз, көрдүңүздөр. Соц тармак менен жашаган учур, азыр ушул учурларда бирөө да бирине айып таппай, бир туунун астына биригип калды кыргыз эли. Бир 3-4 күндөн бери. Кудай ушуну куткылсын, урматтуу бет туугандар. Анан бардыгыбыз көңүл айтабыз, жана курман болуп кетишти, шейит болуп кетишти канча ондогон жаш балдар. Ошо чекте туруп, сизди, бизди коргойбуз деп отуруп, ошо жерлерде курман болуп кетишти. Кудай Таала өзүнүн рахматын алсын, ата-энелерине, бир туугандарына, кичкей балдары калды ошо жигиттердин. Ошолордун келечегин Кудай Таала берген болсун. Бирок урматтуу бир тууган, жүрөгүбүздө намыз, жүрөгүбүздө иман бар. Ушул жерде баарыңарга кайрылып айтарыбыз, жалпы калкыбызга биз момунбуз, биз Алла Таалага ишенген кишини момун дейт. Амана юмину, момун десе ба кыргызча момун бир жоош деп түшүнүп албайлы. Момун деген эмне? Алла Таалага ишенген, пайгамбарга ушу тыгыз ишенген кишини момун деп коет. Биз мусулманбыз, урматтуу бир тууган. Ар бир кадамыбызды мусулмандын чегинен чыкпайлы. Итке теңелип ит болбо деген сөз бар. Ар бирибиз ошону унутпайлы. Ар бирибиздин ушул нерсе бардыгыбыздын жүрөгүбүздө болсун. Жаныбыз кымбат, жаныбыздан да мекен кымбат бардыгыбызга. Бардыгыбыз иншалла ушунча эл биригип, артта 7 миллионго жакын калкыбыз бар.
кажер болбосун деди. Москвадан башка Америкада жашап аткан биздин жердештерибиздин бардыгынын жүрөгү сыздап атат. Кыргызда бир уйдун мүйүзү сынса 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт дейт. Силердин жүрөгүңөр ооруган сайын биз ошол жерде уйку жок болду. Урматтуу бир тууган, ушул жанынан барып көрүп келеличи. Ошол жерде ыйлап аткандарды жанынан барып көз жашын ачайлычы деп ал жерде аалымдардын баары келип атат. Муну туура түшүнгүлө, Кудай Таалага дуа тилек кылалы. Башыбызды өйдө көтөрөлү, урматтуу бир туугандар. Мүңкүрөбөйлү, мындан да кыйын күндөрдү биздин кыргыз эли башыбыздан өткөргөнбүз. Ачарчылык күндөр өткөн. Урматтуу бир тууган, мындан да көтөбүз. Мунун да эртеңи бар. Иншалла ушул учурларда бир туунун астына биригип атабыз. Мамлекет башчыга дуа кылгыла, мазлумдардын дуасы мүмкүн силерде ушул жерде туруп дуаңарды Алла Таала кабыл кылып атканды. Мамлекет башчыбызга дуа кылгыла, кайрат күч берип турсун. Ошо жанында тегерегиндеги бүтүн жан жоокерлердин бардыгына кайрат, элдин күйүтүн жүрөгүнө салсын деп. Чекте турган аскерлерибиз, ар бирибиздин балдарыбыз турат, чолпондой балдар, 19-20 жашар балдар. Ошолорду карап туруп кыргыз эли ыйлап атат ошол учурда. Gördüңүздөр, биздин эр жүрөк балдарыбыз кече мына интернетке чыкты. Бир жигит ушул жерде турабыз, тирүүбүз, атышып атабыз. Биз деген артка кайтпайбыз, мекен үчүн жаныбызды беребиз деп туруп ары чуркап кирип кетип атат. Урматтуу бир тууган, бардыгыбызда бала бар. Ушуну ойлонолу, ошолорго күч кубат берсин. Ошолорду башкарып аткан генералдар ошол жерде жалынды, отту кечип жүрүшөт, ажалды кечип жүрүшөт ошол жерде. Бардыгыбыз туура түшүнөлү. Ысык төшөктө бири-бирибизге жалаа-жаап, ысык төшөктө жатып алып кыйын болуп сүйлөй беребиз. Урматтуу бир тууган, ажалдын отун кечип ошол жерде мекеним деп кармашып жүрүшөт. Оңой эмес. Топурактарда көрдүңүздөр. Урматтуу бир тууган, ар бирибиздин бир уч топурагыбыз болсо дагы биз үчүн улуу, ушуну унутпайлы. Эч убакытта бул учурларда мүңкүрөбөйлү, бардыгыбыз башыбызды көтөрөлү. Илгери бир каракчы ушинтип жол тонойт экен, урматтуу бир туугандар. Биздин китептерибизде ушундай келет. Карасаңыздар, бир каракчы көчөдөн өткөндөрдү тонойт, ошентип өмүрүн өткөрүптүр. Бир күнү ушинтип бирөөнү тоносо, олия адамга туш келип калган экен. Ушундай оозунда дуасы бар. Дуасы кабыл боло турган бир олия адамга ушинтип карап туруп, "Эй, бактысыз, энең ушун үчүн төрөдү беле сени, энең адамдарды тоно деп төрөдү беле" дегенде, ошол сөз каракчыга таасир берип, ошол жерде ыйлап чөгөлөп, баягы олия адамды "Мага дуа бериңиз, мен кантсем оңолом ушул жолдон" дегенде, "Сен ушул тообаңды кыл, ибадатыңды кыл" деп турганан, "Тообамды качан кабыл болгонун кантип сезсем болот" десе, колуна бир чырпык карматыптыр. "Ушул чырпыкты сайып кой, ушул чырпыкты сугара бер, анан ибадатыңды кыла бер. Чырпык качан көктөгөндө, качан бүр ачып, ушундай көктөп калганда сенин тообаңда кабыл болгондун белгиси болот" деп жол алып кетет экен. Андайын канча жылдар өткөн кеткендин бардыгына чай берет экен, сыйлайт экен, тынбай ибадатын кылат экен. Баягы чырпык эч бирдөбөй коюптур. Ошо күнү бир киши ушундай шашылып өтүп баратканда "Кел чай ич" десе, болбойт. Менде бир антым бар, бир да кишини наныбыз тийгизбей, чай ичирбей жөнөтпөймүн дегенге болбой. Ошентип туруп баягы аттын үстүндөгү киши камчы менен урбийсе, баягы ачуусу келип, байкабастан бир нерсени ыргытып алса, баягы киши өлүп жерге түшүптүр. Ошондо ушунча жыл ибадат, каракчылык кылдым. Андайын олияга жолуктум, колума чырпык берип кетти эле, ал бүрдөбөй атат. Дагы эми кайра киши өлтүрүп алдым деп ушинтип армандап, баягы кишинин жанына барса, ушу чөнтөгүнөн бир кагаз түшкөн экен. Кагазды ачып караса, ал киши чыккынчы экен. Ошо өзүнүн мамлекетинин картасын чийип, ошону душмандарга сатам деп саткындык кылып кетип бараткан адам экен. Ушундай саткын турбайбы деп карап эле, карап бүчүрдү, баягы көчөттү караса, көчөт ушинтип бүрдөп калган экен. Урматтуу бир тууган, мекен деген ушундай, олиялар китептерде ушуну жазат. Мекен деген ушундай ыйык. Биз бирөөнүн мекенине көз арткан жерибиз жок. Тынч жаткан элин барып басып алып атканыбыз жок, урматтуу бир тууган. Биз коргонуп атабыз. Бардыгыбыздын шариаттын чегиде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким жанын, мал мүлкүн, үй бүлөсүн коргоп атып өлсө ал шейит деген. Ошон үчүн бул балдарыбыз шейит кетти. Бардыгыбыз башыбызды өйдө көтөрөлү. Бардыгыбыз ысык төшөктө жатып алып, баатыр болбойлу. Бири-бирибизди колдойлу ушул учурларда. Бири-бирибизге айып тагып, бири-бирибизди чокуп, теге туура эмес, бу туура эмес деген адам бул мекенден чыккынчысы болот. Ошону эч убакытта унутпайлы. Бардыгыбыз азыр
bir-biribизди айыптай турган заман эмес. Азыр баш бириктире турган заман. Азыр Алла Таалага жалына турган заман. Кудай Тааладан жардам сурай турган заман. Бир кууч элбиз. Ошо элибиз аман болсун. Ошо мекенибиздин үстүндө урпактарыбыз чуркасын. Урматтуу бир туугандар, аталар отурасыңар. Баарыңардан сураныч, бири-бирибизге дуа кылалы. Кыргызстандык элдер жана дагы башка жерлерде айтты. Улутуна карабай 80ге жакын улут жашайт экен бизде. Бишкекте ушундай көрүп атабыз. Бишкекте кан тапшырган жерлерде мусулман эместер дагы, христиан динин кармагандар дагы келип ошо жерде очередте сааттап очередте туруп канын берип атат. Бул деген эмне? Бул деген биримдик бардыгыбызга. Урматтуу бир тууган, эки үзүм наны болсо бир үзүмүн ошолор жесинчи деп аткан учур. Бардыгыбыз ошон үчүн силер жалгыз эмессиңер. Ушундай духту көтөрүп көп дуа кылгыла, шарияттын чегинен чыкпайлы. Урматтуу бир тууган, ибадат кылгыла. Нафил намаздарды бул жерде аталарыбыз отурат, намаз окуган, энелерибиз отурат. Урматтуу бир туугандар, көбүрөөк Кудай Таалага жалынып жалбаралы. Колубуздан келгенибиз кимибиз дуа менен, кимибиз азык түлүк менен, кимибиз күч менен, кимибиз мекенди коргоо менен, кимибиз элди башкаруу менен жол берет, жардам берет экенбиз бул учурларда. Ва таавану алал бирри ва тaqwa деп Куранда Алла Таала жакшылыкта бири-бириңерге жардамчы болгула деген. Ушул учурларда баарыбыз жардам берели. Калайык калкка Кудайым жакшылык берсин. Ушул учурларда баарыбыз ниет кылып келдик. Бардык жерлерде ушинтип качып үй жайынан таштап келген инсандардын жанына барып, ошол жерде бир Алла Таалага жалынып жалбарып дуа кылалычы, бир кан чыгарып ошол жерде түлөө кылалычы деп ошол жерде курбанчылык, адамдардын аманаты, мына бул жерде камаздарда адамдардын аманаттарын жөнөтүп атат. Ошол жердегилер ачка калбасын, үй жайын таштап жүргөндөр кийимсиз калбасын, төшөнчүсүз калбасын деп бардыгы жөнөтүп атат. Элдердин аманатын кабыл кылып койгула. Азыр бир амин деп бардыгыбыз ошо Кудайга жалынып курбанчылыгыбызды кылалы. Алла Таалам курбанчылык менен бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Курбанчылыгыбыз менен Алла Таалага жакындайлы. Алла Таала жардамын башыбыздан үзбөсүн. Бардык казыларыбыз, Россиядагы өкүлүбүз, башка бул жерде аалымдарыбыздын бардыгы келген ошолорго кичине бирастан сөз берели. Урматтуу бир туугандар, бир аз чыдап коюңуздар. Ош облусунун башчысы Сайда Мирдамда бир экөө сөз сүйлөп бериңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Урматтуу жалпы Баткен эли, Баткендик бир туугандар, бүгүнкү станда жашап жаткан ар бир жарандын башына түшкөн бир кайгылуу бир түйшүк болду. Анткени Кыргыз мамлекетинде жашап жаткан ар бир жарандын жүрөгүндө бүгүн Баткен турат. Баткендин эли турат. Сиздер жогорудагы айтылгандай эч убакта жалгыз эмессиздер. Мекен деп, эл деп, жерим деп, 10 гүлүнүн бир гүлү эми ачылган жаш балдарыбыз курман болду. Бул балдар буга чейин өзүнүн ата энесинин уулу болгон болсо, бүгүндөн кийин бул курман болгон балдар жалпы Кыргыз элинин уулуна айланды. Булар батырларча курман болду. Алла Таалам бүгүндөн кийин биздин Кыргыз мамлекетине мындай кайгылуу, каргашалуу окуялар башыбызга түшпөсүн. Ылайымда тез аранын ичинде тынчтык орноп, баштагындай бейпилдик, тынчтык, бейкуттук заман болсун. Бардыгыңыздарга Алла разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Баткенден ушундай диндин уюткусу бар. Баткенде ушундай карылар, аалымдар, элдин батасын алгандар көп чыккан. Ошо өзүңүздөрдүн уулуңуздар канча жыл бизде фатва тараптан ошо элге фатваны чыгарып берүү тарабынан чоң аалымыбыз бизде Жоробай устаз келдирет. Жоробай устаз. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Жараткан Аллах субханаху ва таала чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Алланын жалгыздыгына, бардыгына, бирлигине ыйман келтирип, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашаган сиздерге да дайыма Алла тааланын үзгүлтүксүз рахматы мереми, хидаяту нуру, адал рызкысы, берекеси боло берсин. Урматтуу аталар, апалар, эжелер, чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Айнани ла тамассухуман нар" дейт. Эки көздү Алла таала эч качан тозокко салбайт дейт. Анын биринчиси айнун батат тахрусу фи сабилилlah дейт. Өзүнүн мекенин коргоп, чек арада мекенди коргогон көздү Алла таала тозокко салбайт дейт. Мына каралшалуу окуядан биздин канчалаган жаш жигиттерибиз шейит болуп кетишти. Аллахым кыяматта шейит даражасын берип,
эң жогорку бейиштерден орун берген болсун. Мына ушул балдарды тарбиялаган аталарына рахмат айтабыз. Пайгамбардын айткан сөзү бар экен, атанын балага калтырган эң жакшы мурасы бул жакшы кулк мүнөз, адет акылак тарбия дейт экен. Мына ушул балдарыбыздын чындыгында тарбиясыны ата энелери берип атат. Мекенди таштабайбыз деп атат. Жараткан Аллах субханаху ва таала аларга эселеп соопторун берген болсун. Алладан сурайбыз, мындан кийин дагы эч качан ушундай каргашалуу окуялар болбосун. Ошол тажиктер деле мусулман эле, бирок мусулмандыгын унутуп коюшту. Пайгамбарыбыздын хадисин унутуп коюшту. Пайгамбарыбыздын осуятын унутуп коюшту. Пайгамбарыбыз айткан, кимдин бир карыш жерин адам зулумдук менен басып алган болсо, ал баскынчы адамды Алла Таала тозоктун түбүнө түшүрөт деген. Мына ошол нерсени унутуп коюшту. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн Кур'андан алар четтеп кетишти. Бирок баары бир могу кандын эсеп китеби бар кыяматта. Анын жолу бар. Бирок биздин ушундай бир шейиттерибиз кеткени менен мекенибиздин бүтүндүгү бекемделип атат. Аллах субханаху ва таала дайыма Кыргызстан мамлекетибизге биримдик ынтымак берсин. Азыр Азиретибиз айткандай, мына ошол нарындагы 7 жашар балдар кыздары менен 70-90догу кайраларга чейин бардыгы өзүнүн жардамын берип атышат. Бул болсо дагы элибиздин жомарттыгы, берешендиги, сабырдуулугу, бул дагы эле биздин ыймандуулугубуздан кабар берип атат. Жараткан Аллах субханаху ва таала дайыма мамлекетибиздин бүтүндүгүн бекем кылсын, залымдарга, бузукаларга, душмандарга Аллага таштайбыз, Алла өзү жетиштүү. Алла Таала барыңыздардан разы болсун. Урматтуу бир туугандар, жана айтпадыкпы, биз көп улуттуу калкпыз деп. Ошолордун ичинде мына биз менен келип аалым болуп жүргөн жигитибиз башка улуттагы бир туугандар да ошол Кыргызстанда жашап жүрөбүз деп, алар да жан күйгүзүп атат. Биз менен чогуу келди ушул жерлерде. Мына Абдулазиз дагы сөз берет. Рахматуллахи ва баракатуху. Ve mufti damlamız etkenlerde azgın sabır kıbraslar hürmetli cemaat inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz hammamiz Allah Teala'nikimiz ve hammamiz Allah Teala'ga qaytamiz. Mana şu ayetni boshida Allah Teala aytayaptiki ve lenabluwannakum. Biz sizlarni albatta sinaymiz deyapti. Bi shay'in minal khawfi. Qo'rquv bilan sinaymiz deyapti. Qo'rquv bilan sinaldik. Val ju'i ochlik bilan sinaymiz deyapti. Ochlik bilan ham sinaldik. Ve naqsin minal amwali val anfusi was samarat. Mal mülklaring azayıp sınalasılar deyapti. Yaqinlaring o'tib sınalasılar deyapti. Meva chevalar azayıp sınalasılar deyapti. Va bashshiris sabirin. Sabr qilayotganlarga nima qiling? Bashorat bering, xushxabar bering. Allazina idza asabatuhum musiba, ularga bir musibat keladigan bo'lsa, qalu inna lillahi, biz hammamiz Alloh taolonikimiz, hammamiz Alloh taologa qaytamiz deb aytishadi ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytibdiki, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Biz sizlarni millat qildik, o'zbek qildik, qirg'iz qildik, tojik qildik, arab qildik. لِتَعَارَفُوا deyapti, لِتَقَاتَلُوا demayapti. Biz sizlarni bir-biringlar bilan tanishib yashash uchun shunday qildik deyapti. Bir-birlaringlarni o'ldirgani qildik demayapti. Biz mana Qirg'izistonda, men Qirg'izistonda tug'ilganman. Otam ham Qirg'izistonda, otamning otasi ham Qirg'izistonda tug'ilgan. Misrga borib o'qidik. Qayerdansan desa Qirg'izistonning pasportini ko'rsatib, men Qirg'izistondanman dedim. Umraga borsangiz, hajga borsangiz qayerdansan dedi. Qirg'izistondanman deymiz. Mana hozir aytdiki, bizi yurtimizda ko'p millat bor, ko'p xalqlar bor. Mana u yerda yashagandan keyin har birini bo'yniga vojib bo'ladigan narsa vatanni himoya qilishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdiki, "Va man qutila duna irdihi fa huwa shahid." Kim ayolini himoya qilib, uyini himoya qilib, bolasini qo'rg'ab, saqlab o'ta turgan bo'lsa, u shahid bo'ladi dedi. Va shahid yashfa'u 70. Shahid 70 ta odamni qarindoshlarini, yaqinlarini nima qiladi? Shafaat qiladi dedi. Vaqtimiz kelmagan, o'shuncha qisqa aytib ketaman. Ikkinchisi, biz mana domlalarimiz, muftiy hazrat imomlarimiz turadi. Biz domlalar jumada aytamiz, masalada aytamizki, payg'ambar Makkadan Madinaga ko'chib borganda meni uyimga o'tiring deb odamlarni chaqirgan edi. Kitobda aytilgani boshqa, hayotda ko'rilgani boshqa. Mana hozir aytibdi. 130 mingdan oshiq odam bittasi ko'chada qolmadi. 130 mingdan oshiq odamni meni uyim bor deb hamma odamlar uylariga chaqirdi. Abu Ayyub al-Ansoriy payg'ambarimiz mehmon qilgan, ovqat berib xursand bo'lgan. Issiqko'ldagi, Botgendagi, Bishkekdagi, Jallovot, Qirg'izistonda hamma joydagi odamlar ovqat berib xursand bo'lyapti. Yordam berib xursand bo'lyapti.
Yana ikkinchi shunday gap bo'lyaptiki, bizga kecha biz ovqat to'playmiz, kartoshka to'playmiz, un yog' to'playmiz desa, yordam beringlar deyishtirga, bu yerga jo'natilgan yordamlar ko'payib ketdi. Jo'natilgan yordamlar ba'zilari ayniyapti, boshqa narsa jo'natiladi. Bu hurmatli jamoat xursandchilik. Bu xursandchilik. So'zimiz oxirida boyagi muftiy domlamning so'zini aytamizki, sizlar deyapti Alloh taolo, asa an takrahu shay'an va huwa khayrun lakum. Asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrun lakum deyapti. Bir narsa bor, sizlar yomon ko'rasizlar, ichida yaxshilik bor deyapti. Bu odamlarimiz o'tib ketdi, o'tganlarimiz shahid bo'ldi. Lekin bizning Qirg'izistonimiz bitta bo'ldi. Shimoliy ham, janubiy ham bitta bo'ldi. Sharqiy ham, g'arbiy ham bitta bo'ldi. O'zbeki ham, Qirg'izi ham hammasi bitta bo'ldi-da, hammasini tilida-yu dilida Batkenga yordam berishimiz kerak, o'sha joyga yordam berishimiz kerak degan bitta e'tiqod, bitta aqida bo'ldi. Shuning uchun bizning e'tiqod aqidamiz ham ahli sunna val jamoa, biz jamoatmiz. Biz birgamiz. Ma yusibul muslima min nasabin va la wasabin. Musulmon og'rib qolsa, tovonini tagiga tikan kirsa, boshi og'rib qoladi deyapti. Biz hammamiz inshaalloh mana shu vatanning fidosimiz. Mana shu vatanda doimo xizmatda bo'lamiz. Mana o'tgan insonlarga sabr tilaymiz. Alloh taolo Qirg'izistonimizni yanada gullatsin, yashnatsin. Hech qanday mana bunday musibatlar qaytadan bo'lmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Degan shunday Xudoga yaqinlata turgan Alloh taolaning so'zi. Shuning uchun bir Qur'on o'qib Xudoyimizga jonini olib bordik. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli shay'in qadir. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا رب العالمين Kur'an'da hurmat menen Kudayım bardı olsa iman, ihlas tartuğul. Allah Teala özündün ak yoluna adaştırba. Kudayım mekeni bizge tinçlik amançılık ber. Meken başında turgan mamleket başçımızga Kuday Teala hayrat güç kuvat ber. Allah'ım eldi başkargınday Kudayım güç ber. Canına özün yardımcı ol ya Rabbal Alamin. Çegerada turgan askerler bizge Kudayım hayrat, sabırdoluk, namusdoluk ber. Allah Teala'malardı başkarvatkan başçılarına dağı, oşo jerde generallarga dağı, asker başçılarının bardığına hayrat güç kuvat ber ya Rabbal Alamin. Allah'ım elibizde şermende kılba. Dünyadagi ko'ra albaganlarga toba qildirba ya Rabbal Alamin. Allah'ım bardığızda yaxşılıklardı jag'dir. Uşul jerde uy-joylardan tozub bozub, uşul jerde oturat, bu jerde atalarımızda insanlar oturat. Kudayım tinchlikda oturup, tinchlikda o'rnatib, uşular bar uylarına yaşap, aqsaqallar bolup, törbüzde oturup, Kudayım dua verip oturuşlarım Kudayım nasip kıl ya Rabbal Alamin. Allah'ım şu meseleler Kuday Teala şu düşünüşü menen çeçilip ketişin Kudayım nasip kıl. Allah Teala'm bardığızga akıl ber, iman çeginen adaştırba, şariattın çeginen adaştırba ya Rabbal Alamin. Jalınıp jalbararımız özüngsün. Kudayım özüngü tayanıp, özüngü suyuna turgan sezim ber. Allah'ım göz irmen keligi vakitta Kuday Teala nafsi ismenen jalgız taştaba ya Rabbal Alamin. Allah'ım günahlarımızı geçir, ayıplarımızı yaşır ya Rabbal Alamin. Allah'ım biz götür albagan sınavlar menen sınava. Allah Teala menden sınavlarda götür albayız. Biz alsızsız Kudayım. Kudayım ya Rabbal Alamin imanımızı bekemdil. Allah'ım bardığızga hayrat güç kuvat ver. Allah'ım bardığızga
mekenge bolgon sүйүү бер. Мекендин bir карыш жери дагы улуу экенин эч убакытта жүрөгүбүздөн чыгарба. Allah'ım geçe meken korgop atıp, uşul dünyadan uzap ketişken, şehit bolgon agayinelerimizin bardığın Kudayım jayların jannattan kıl. Ardındağı bir tuğanlarına ateneler ver. Canları bir deyt, bardığımızga ıntımak ver, birimlik ver. Allah Teala alamin. Allah Subhanahu wa Taala Kuday Taala şu jerde oturgan akhizaranın içinde kayıtıp barıp tınçlıkta yaşaşыбызды Kudayın joluk berekelerdi başımızga jağdır ya Rabbal alamin. El üçün hizmet kılıp atkandardı. Uşul jerde günü tünü uktaba üylerini açıp gelgilede üylerinde konaktap atkan insanların bardığın kolda. Ansarlarga kanday ataktan kanday jakşılıklardı bergen bolsaң uşularga da oşondoy jakşılıklardı ber. Uşul jerde üylerinden uşu uzap gelgen insanlarga, muhacirlerge kanday jakşılıklardı bergen bolsaң ta oşondoy jakşılıklardı ber ya Rabbal alamin. Ziyaratlarımızды kabul kıl. Allah'ım özüň koldap korgo ya Rabbal alamin. Kor kılba, zar kılba, Allah'ım düşmanga tava kıldırba ya Rabbal alamin. Bardığımız batırlardan tukumuz, batırlarca mekenimizde korgoybuz. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanata ve qina azaban nar bi rahmetika ya Allah. Şöyle söyleyeyim ha. Nopazdı naimeni alparıp soyup, anan tarkat bereslerden ayrı hükümetler, anan nerede aktivistler karap koyuşumuzlar ha. Yemi hurmatlı tuğanlar, buna bizim administrasiyadan, ayrı hükümetlerden büt bardığız buna sizlerdi kabul alganda, evakuasya kılganda büt bardık, elge rahmat aytıp koyun otam, buna sizlerin alınızlarda turup. Jolga çıkıp alıp, mende uy var, maga kelgile dep turup, jaş baldарды görüp, kelgen uşul Kadamjay rayonuna, uşul Жалпелек Kırgız eliге dağın bir jolu mına sizlerdi atыңızдардан rahmat aytıp koyulu. Mına koldan çay berip, dasturgonunu jatkırıp jatkan bizdin uşul jarandardын birdi sizlerge bergen bolsa, Allah Taala bularga dagы mingdi bergen bolsun. Anan hurmatlı tuğanдар, mına bugün bizge Mufti din komisсиясынын төрагасы baş bolup, alımlar bizge mına kadam koyup, bu alımlardan aldığında oturup, akirette dağın edat eken, çok degende soğun jetpey kalsa, alımlar menen janında oturgansın be depçe. Mına bizi hurmattap, mına elibizdi, Batken elini hurmattap gelgen alımlarga da çoğun rahmat aytıp keteli. Hurmatlı tuğanдар, bu alımlardan kelişimenen bugün Leylek rayonunda, Batken rayonunda da bir topu oşol jaka barıp, kavur alıp жүрүшөт. Mına bir topu mına alımı Hazreti Muftiyüz baş bolgon top mına bizi Kadamjay rayonunda mına sizler menen jolуп oturat. Uşul uçurdan dagы пайдаланып, mına bizdin Kadamjay rayonundagы kabul alуудагы, evakuasiýadagы, mına bizdin Aruzat коомдук фондуга биздин kızlar topu günü tünü mına bizim katarımızda oturuştu. Oşonda öyle aktivist jigitlerimiz, oşonda öyle kelip ketutkan konuktor, deputatlarımız, mına Nomanjan Arkabayev murdagı deputatımız, uşuğa oşoğun jigitlerge kelip kimdir biri uşul jakşı sözünü aytutkan bolsa, jolsum salımını koşutkan bolsa, bardığıga tereң razıçılık bildirебиz. Sebebi bulardın dagı kızmatını biz aytıp koyup bolsok, ушундай дагы бир мүмкүнчүлүк боло калат экен. Мына Москвадан келип, коомдук фонд, Москвадагы Кадамжай фондунун төрагасы Өмүрбек мырза ушул жерде жүргөн бардык мүчөлөрү менен бардыгы мына жайгаштырууда, элди жана камсыз кылууда дагы ушул жигиттерибиз дагы күнү түнү мына биз менен басып жүрөт. Буларга да терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле райондук мекеме ишканалар бардыгы дежурство менен иштеп атабыз. Биз милдетибизди аткарып атабыз. Райондук милиция дагы мына мамлекеттик кызматкерлер биз милдетибизди аткарып атабыз. Калгандарга бардыгыга терең ыраазычылык билдиребиз. Эми урматтуу туугандар, мына келген Hazreti Mufti baş болуп келген алымдарга терең ыраазычылык. Ошондой эле мына сиздердин алдыңыздарда дагы бир нерсени белгилеп айтайын. Бүгүн укук коргоо органдарынан гуманитардык жардамды чагылдырбагыла деген, пиар кылбагыла деген тапшырма түштү. Ошону дагы эскертип кетебиз. Ушул гуманитардык жардамды бер өзү шариятта дагы айтат экен.
bir kolun menен, bir közüң menен, bir kolun menен berген nersени экинчи колуң билбей калсын депчи. Ошол сыңары ошону пиар кылганды токтотолу дагы. Анан кандай маселе болсо келген мына Баткен, Лейлек райондорунан, Баткен шаарынан келген туугандар, мына сиздер бир тууган болуп калдыңыздар. Биздин Кадамжайга келип жайгашып, ошол жерде отуруп атасыздар. Мындан кийин тойлорго келиңиздер. Мына үйү күйүп кеткен болуп, жосо үйү баягында бузулган болсо, Кудай кааласа кыргыз элинин дагы bir muştumday болуп туруп, bir сиздердин дагы үйлөр да курулат, ага камтама болбой, сиздер не кемчилдик болсо Кадамжай районундагы мага дагы айта бериңиздер. Мен күнү түнү сиздердин менен кызмат кылганга даярмын. Рахмат. Мен дагы Абдрахманова Махбурат Миркамилдин кызы. Ушул имамдарга сиздерге бастырткени үчүн кечирим сурайм. Мен сиздин сүйлөгөн сөзүңүзгө амин болдум. Сиздин ата-энеңизге, мына аркада ак топ кийген имамга амин болдум. Ата-энеңиздерге сиздерди ушундай сен эр болгун, эр болсоң шер болгун, шер болсоң аял затын сыйлаган бир болгун дегендей кыргыз ушундай жабыркатты. Манас атабыз мана шу көлдү сактап турганда калмактарды киргизбей турган. Манас ата сактап Ленин айткан экен. 2000-жылдардан сүйлөтүп алсаңар ал жагада жашап кете бересиңер деген экен. Мен эне катары мен ушул өрүп кеткен жоокерлерге мен дагы эне катары сыздардым. Өкмөттөргө мына алгайлыга, өкмөттүгө бизге 80 аял келди. Баткенди жабыркагандар келди, ар кайсы үйлөргө киргизди. Кыргыз элим, мана шундай сүйлөгөн жигиттер, мына биздин Садыр Нуркожоев болсоң Садырдай бол. Нуркожоевду биз колдосок, Кыргызстан дайым, Кыргызстан кичине өлкө, Кыргызстанга бүт мамлекет баш ийет. Рахмат. Tamam. Aa, kişiyorum ki. Çekerek tutsunuzlar abi. Ben kaçıra bakarım. Şurası. Tamam, işte kim cevap alır? Biraz tek. Abuktan acil mi? Produktörler var, deniz atıyor. Mal takım, ha? Ömürbek? Baştan altı oluyor, baştan. Tamam. May menajeri. Что-то? Tamam.
Ama başına kaybedik getiriyor. Aktürk'ten kim var? Очередке Turgulacı. Koyma. Kız kimdir kızı? Rapağızdaşı. Mayta balamızlar. Koyunca kaytarken adresini Böyle öğrenelim. Bize kalista çıkmak mı? Yok, bakın. Artık 4 bölümünde mi olacak? Yani bu an gerek mi? Çok da maya var. Al bak. Şöyle kurtar. Haydi bana koy. Başka paraslardan 15 kışlak var değil mi? 15 kışlak. Tam 4 bölünüp oldu. Ama kat bölüştürüp paraslar kimge kim? Ya 4'e bölüngende alıp. Esenege tamam. Adam verge var oldu. Bizde yaptı böylesi. Ayıl baş hatta kesin. Ayıl baş. Ayıl baş. Yarın böyle koydu ha. Onlardan neresi var? Anlatıyor. Salcık bizde. Salonpanın yok. Kamera. Bana da moped. Bana seçeneğim. Al, seçeneğim. Altta. Bana duruş yazıp koyma aynı rede. Рис Краснодарский. Duruş neydi? Duruş. Buna beş para. Bizden bu kopya soralım. Baya duruş aldım. Un aldı. O kira verildi size. Makaron. Makaron mu? Oldu mu? Bolda. Raz bol. Raz bol. Baldır ama.